Биздин карыздарыбыз көбөйүп кетти Кытайдын алдында. Кытай мамлекетинин алдында карыздарыбыз көбөйүп кетти. Мындан ары биз карызды албастан аны кыскартканга аракет кылышыбыз керек. Убагында төлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде капыстан ушундай маселе чыгып, төлөй албай калып алабыз дей турган болсо, аларга биздин ошол алтын кендерибиз керек. Биздин ала тообуз керек аларга. Урматтуу туугандар, ала тообуз керек аларга. Биз ала тообузду алдырбаш үчүн азыр аракетти башташыбыз керек. Кыргыз элин көрсөңүздөр, Google карта Кыргызстан. Бул Кемин, Орловка. Буну карачы, бул жерде жазып алышкандарын. Бuyakta Кытайча жазылып турат. Google картадан асмандан көрүнөт. Алтын да керек, күмүш да керек. Бирок жакшынакай тоолор менен суулар да керек. Асмандан Кыргыздын жерин карасаң Кытайча жазылып калып турга. Бул эмне деген? Бул эмне дегендик? Анда дагы кыргызчасынын маанисин коюп коюптур. Алтын керек, күмүш керек, суу да, жер да керек деп. Бул сөздүн автору ошо Кытайдын башчысы экен. Бул экологиялык ураны Кыргыздын жеринде. Эмне биздин манасыбыз кайда? Жет осуятыбыз кайда? Эне тил мыйзамы кайда? Минтип отурсак, бул бийлик жакында ар бир кыргыздын чекесине жаздырат го Кытайча. Кыргыз элин 1972 лицензия берилиптир. Тоо, кен, таш, кыска суу, пул, балекет, салекеттин казган баш аягы. Анын ичинде Кытайдын менен 100% Кытайдыкы да жүрөт, аралашканы да жүрөт, топурагы качса деле Кытай аралашып жүрөт. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Дей койчу, сөз жок, кыргыз элим, сөз жок. Мен лицензияларды карап отурам да. Азыркы бийликтин, мына Садыр Жапаровдун бийлигинин системасы ушундай. Министр бир колу менен лицензия берет, ошо жерди каз, сууну экинчи колу менен текшерет. Кантип текшерет, элестеткиле. Логикага салсаңар. Садыр Жапаров Кыргыздын жерлерин чет элдиктерге оңго солго таратып, карапайым элди бир карыш жерсиз калтырды. Бийлик Ысык Көлдү районунун Тамчы айыл өкмөтүнүн аймагына караштуу чоң 6000 гектар жерди Тамчы Сфит долбооруна бөлүп берди. Ал жерде Кыргыз Республикасынын мыйзамы да, салыгы да иштебеген. Мамлекет ичинде дагы бир мамлекет курулууда. Бунусу аз келгенсип кереметтүү жер калаңырөөнү инвесторлорго өтүп, аксыда кытайлыктардан мал кырылып жатса, эми Бишкектин борборундагы ооруканалардын жерлери кошо сатылууда. Кытайлардын дарысын жеп, чекесинен кырылып малдар. Мына тротуар менен жүрөт да, мына Кытайдын машинасы. Садыр абам сатты дейби көлүмдү, саналантып тынч отурган элимди. Азыр Кытайдын көбөйгөнүн мен өзүм божомолдоп атам. Мына темир жолго келип атышат. Кытай, Кыргызстан, блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, же өзүн көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби, каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып,
ушу тоскоолдук жаратып атышат да. Бул видео Oriel Gold Кытай компаниясы алтын казып жаткан Аксы районунда тартылган. Жергиликтүү тургундардын айтымында өндүрүш калдыктары эреже бузуу менен сакталууда. Натыйжада жайыттар жабыркап, андагы мал жандыктар калдыктарды жеп, кырылып жатканы айтылып чыкты. Мындан сырткары оор техника тоонун чокусуна чейин чыгып, 4 дарыянын башатын булгап жатканына эл тынчсызданууда. 4 жыл мурун экологдор дал ушул аймакта кызыл китепке кирген миңге чукул эндемикалык багдарактардын кыйылуу коркунучу бар экенин эскертишкен. Вообще в этом регионе Жалпысынан алганда бул аймакта кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдүн 5 түрү катталган. Узун акмат жүзүмү, сивер салмасы жана фарс четиндери. Бирок учурда бул конкреттүү жерде биз алардын ичинен бир гана фарс четиндерин көрүп турабыз. на данном участке пока мы видим только рябину персидскую. Бирок бийлик жергиликтүү тургундардын мындай кооптонуусун такыр укулар келбей. Атка минерлер бул кадамдар мамлекеттин өнүгүшү үчүн керек деген курушултоолор менен элдин оозун жаап, убада берүүдөн башкага жарабай келишүүдө.